Кумтор маселеси боюнча изилдеген мен 4-5 бөлүктөн турган көрсөтүү даярдагам. Ошол көрсөтүүгө Темир Сариев аябай активдүү катышкан, себеби ал кезде ал экономика министри эле. Көп нерселерге комментарий берген. Кумтөр боюнча көп коомчулук билбеген материалдарды бизге алып чыгып берип, даярдап берген. Анан ошончолук элге күйгөн, ошончолук ошол материалдардын элге жайылышына кызыктар болгон кишини кайра бул маселе боюнча күнөөлөөнүн өзү абсурд. Адамдарда ар түрдүү бир кырдаалдар болот. Бирок ошол кырдаалдарда ким өзүнүн кандай алып жүрөт? Мына канчадан бери ушул ар түрдүү жалааларга келатканда Темир Сариев мындай чыдамкайлык менен көтөрүп, каяш айтпай, эчтеке дебей унчукпай келди. Унчукпай келди деген нерсе бул мындай полемикага түшкүсү келген жок. Ал эртеби кечпи бир чындык болорун билген да. Ошондуктан мен ойлойм, Кумтор маселеси боюнча Темир Эргенбаевдин иши ак жана так болуп чыгат. Бул бир. Экинчиден, биз ал кишини ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилеп атабыз. 30 жылдан бери билебиз. Анын кандай мекенчил экенин, кандай патриот экенин, жана мамлекеттик мындай иштерге, мамлекеттик казынага кол салмак түгүл ошо кошумчасын берип аткандыгын билебиз. Ошон үчүн мындай күнөөнүн өзү абсурд. Айрым бир билбеген бир тергөөнүн бир амалдары бардыр. Бирок мен мисалы өзүмө кандай ишенсем ошондой эле ишенем да, анын иши ак. Анын бардыгын ордордуна коюп берет. Мүмкүн ошол нерселердин бардыгына тактык талап кылып ушул иш жасалып атабы. Мен буга дагы айрым учурда ой жүгүртөм да. Бирок ошол Кумтор маселесин изилдеген журналист катары ушул көрсөтүүнүн ачылышына, анда көп фактылардын келишине бизге түздөн-түз Темир Эргенбаев жардам бергендигин мен эч качан унутпайм. Мен ойлойм, ошол учурда коомчулук аябай көп жакшы маалыматтарды алышкан. Ошол маалыматтардын аркасында Темир Эргенбаев турган.